Арыбаңыздар туугандар, кандайсыңар? Иштериңер жакшыбы, денсаулыктарыңар? Албетте бир эки жумага жок болуп кеттим. Анткени шайлоо деп атып, күнүмдүк турмуш тиричилик иштери дагы артта калып калыптыр да. Анан ошондуктан алардын баарын азыр кайра прокурор менен сапыргандай сапырып, ушундай бүтүрүп жүрөбүз. Баягы жаңы жыл жакындап атат, ага чейин көп иштерлерди жабыш керек болуп атат да. Ошондуктан видеолор да сейрек чыгып калды. Ошондуктан туура түшүнүп койгула туугандар, кичине азыр иштерди жасап алайын, анан кайра мурунку темпке киребиз да. Эми шайлоо бүттү. Эмки шайлоого катышат окшойм. Эгерде ал электрондуу болсо, электрондуу шайлоо дайындалышы үчүн дагы кандайдыр бир иш-аракеттер жасайбыз. Ал эми жана пропискага байланыш болбош керек экен. Көрдүк, бул жолу кайра акча жеңди. Чын эле биздин мамлекетибизде кичине мындай келечекке күмөн болуп жатат. Анткени дагы эле жаштар шайлаганга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок болду. Кээрлеринин каалоосу да жок болду да. Ал эми шайлагандар көп учурунда акчага жеңил эле алданып кетет экен да. Ушул аябай кейитти. Арасында дагы алтындай болгон, бриллианттай болгон адамдар бар экен. Алар деген өз жүрөгү менен тандашты, прогрессивдүү жаштарга добуштар беришти. Бирок ошо шайлоо участогуна жеткендердин саны азыраак болуп калыптыр. Эми мейли, бир аз геосаясий нерселерди карайлы. Эмне болуп жатат дүйнө жүзүндө? Кыска аябай үстүртөн мындай чаап өтөлү. Негизги Венесуэладан Мадуро ар кандай баягы тагдырын ойлонуп жатат да. Качсамбы, Орусияга качсамбы, каяка качсамбы деп. Мадуро туранан Трампка карай мындай талаптар кетип атат да. Мен мейли Венесуэланын башчысынын ордунан кетем дейт, бирок бир сураныч $200 миллиард берип туруп, банктардан анан ошо иммунитет берип туруп, мага ушундай жакшы мамиле кылган өлкөлөргө өткөрүп бер дегендей болду дейт. Администрациясы кээрлери тастыктап атат. Ал нерселер айтылды деп кээрлери тастыктабай атат да. Ошентип Мадуро качып кетейин деп атат. Анын ордуна ошо Тынчтык Нобель сыйлыгын ала турган Мачадо деген ошо аял келгени жатат. Мачадо болсо ушу Мадуронун оппозиционери болгон, бир нече жылдары каршы чыккан, оппозиция катары качып, мындай аман калайын деп ушу бийликке умтулган бир аял. Бирок Мадуро аны бир нече жолу жок кылганга аракет кылган, куугунтуктаган. Анан ошону таанып, Нобель комитети ага тынчтык сыйлыгын берип жатыптыр. Бирок тынчтык сыйлыгы ошол убакытта азыр берилип жатат. Бийлердин астында пресс-конференциясы отмена болду негедир. Эми баары ойлонуп атышат, бул деген аябай баягы жакшы жасалган спектакль окшойт дүйнө жүзү боюнча. Анткени ошо Мачадону мурдатан эле атайын кызматтар даярдаган окшойт Венесуэлага президент койгону. Эми эң негизги маселе эмне? Ошо Венесуэлада дүйнө жүзүндө биринчи орунга чыккан, алдын ала мындай жакшы эле чалгындоо, геологиялык чалгындоо иштеринин натыйжасында нефть кени бар да. Ал нефть кени дүйнө жүзүндө биринчи орунга чыкты көптүгү боюнча. Ошол нефть кенин эми АКШ колго алып алса, андагы араб мамлекеттери кереги жок болуп калат. Европа кереги жок, Орусия кереги жок, эч ким кереги жок. 60 жыл, 100 жыл ээн эркин нефть жасап, нефтти сатып экспорттоп, кайра ошо Аравияны каптап, ошол иштетилген нефть менен АКШ жакшы жыргап жашайт окшойт дагы. Жана электроунааларды өнүктүрүү иштерин токтотот окшойт да. Анткени эч ким өзүнүн киришесине өзү балта чаба бербейт да. Ошо АКШда нефть лоббиси эгерде ушул Венесуэланын нефтисин алса, электроунаалар аларга керек эмес болот. Илон Маскты куушат окшойт да. Илон Масктын ордуна дагы жаңы миллиардер керек болсо, Трамп өзү же Трамптын балдары кайра номер 1 эң бай адам болуп калышат окшойт. Анан ушул бүт иш-аракеттер ушунун тегерегинде жүрүп атат. Венесуэланын иши чатак, Венесуэланын аскерлери согушка даярданып жатат, бирок экономикалык жактан начар болуп, ошончо колунда турган байлыкты иштете албай, жөнгө сала албай, ошо баягы аны кайра иштетүүчү заводдорду кура албай, эл аралык баягы Кытай же Орусия компанияларын чакырып, ошону дүйнөлүк экспортко чыгарбай, ошону ээси эле бирден бир бала болуп атат да. Ошол жерден бир нерсени айтып кетерим, ошо эгерде мамлекет башчылары ушундай Мадуро сыяктуу кандайдыр бир билимден качса, жана оппозиционерлерди куурата берсе, ушундай
бүт билимдүү балдарды качырып ийсе анан ушундай тагдыр болуп калат экен да. Өзүнүн кенин өзүлөр иштете албай атат да. Нефть эң жеңил мындай Гаянанын түбүндө аябай мындай жакын турган нефтти иштете албай атат. Ошого таң калам да. Албетте эгерде Венесуэла ушуну кыла албай атса, демек бул жерден такыр мамлекет жарабай калыптыр деп эсептесе болот да. Ички ошон үчүн бирөө сырттан келип ушуну басып алып кенин иштетет окшойт. Ошондой туугандар. Анан дагы бир ошо орус украин согушунун тегерегин карасак, азыр Зеленский жаман басмырлашты, Трамп да басмырлады, ошо жардамыбызды токтотобуз деп. Евро биримдиктин өлкөлөрү баягыдай эле баягы короздонуп эле жок, биз азыр баягы Украинаны бербейбиз, Украинаны коргойбуз деп кайра эле акчаны Трамптан сурагандай болуп жатышат да, кошумча каражатты жана аскердик күчтү. Ал эми өзүлөрү болсо өзүлөрүнүн аскердик күчтөрүн дайындап атышат. Германия 800 000 аскер чек арага чакырып атат. Ушу Польшага киргизебиз, Чехияга киргизебиз деп, Орусиянын чек арасына бөгөт коебуз деп ушундай кандайдыр бир Орусия эмкиде бизге кол салса кичине ага каршылык көрсөтөлү деген ушундай мааниде да. Бундесвер даярданып жатат жаман Германияда, Евро биримдикти Франция даярданып жатат, ошо башка Улуу Британия дагы даярданууда. Бирок ошону менен бирге чечкиндүүлүк жана жетиштүү түрдө аскердик техниканы жаратуу эми-кечекте аябай төмөнкү деңгээлде. Ошондуктан Орусиянын, Ирандын, Түндүк Кореянын жана Кытайдын болуп жаткан өндүрүштүк потенциалына теңелген жок Европа эми-кечекте. Ошондуктан дагы эле коркуу сезимдер бар да. Ошо Орусияны эгерде аздыр эле кол сала калса, эгерде армиясы Украинадан алып чыгып туруп кайра Европа өлкөлөрүнө киргизсе, ушул жерден Европа Ла-Маншка чейин аскерлер качабы деген дагы күмөн саноолор болуп жатат. Путин да аны колдонуп жатат, блеф кылып жатышат. Путиндин аскерлери жаман баягы кансыз болуп калышты, алсырап калышты. Аябай катуу басым кылып атканын эсебинен дагы баары бир аскерлер кыска мөөнөттө даярдалган, жакшы согушканды билишпейт. Көбүнчө ошо баягы акчанын аркасынан кубалап баратып, арасында мигранттар да бар, эл аралык баягы Украина тарапта да кичинекей аз санда, Орусия тарапта да аз санда эл аралык мындай акча издеген мындай жалданма аскерлер да бар. Бирок алардын тажрыйбасы жетиштүү болбой жатат. Украиналыктар баягыдай эле дрондордун жардамы менен, жердин үстүндө жүргөн аскери роботтордун жардамы менен, Евро биримдиктин жана АКШнын башка өлкөлөрүнүн чалгындоосу жардамы менен артка качса дагы баары бир аябай катуу мындай мис кайтарып атат. Ар бир Орусиянын атакасын, Орусиянын чабуулдары болсо чакалып кетип атат да ошол жерден. Покровскто эми-кечекте ала элек, ар бир ошо багытта эми-кечекте ошо бүт максаттарына жете элек, аябай чоң жоготууларга учурап, Орусия бирок баары бир метрден алдыга жылып жатат. Бирок бул согуш албетте Путинге да жакпай атат. Ал эми ядролук куралды колдоном деп Европаны коркутуп атат. АКШ Трамп болсо анын тегерегинде бүгүнкү күнү дагы жашыруун маалыматтар сыртка чыгып атат. Саясат серепчилер ушуну мындай талкуулап жатышат. Баягы Эпштейн аралында Трамп бир гана күн болгон эмес дейт, бир нече күн болгон. Ар кандай нерселер жасаган дейт. Алар боюнча видео жана башка аудио документтер да топтолгон дейт. Ал документтердин көп мындай бөлүктөрү Орусиянын өкмөтүнүн колуна түшкөн дейт. Анан ошо Трамп ичинде, өлкө ичинде Эпштейн файлдарын ачабыз дегендерге аябай ызырынып атат, жини келип атат, аларды басмырлаганга аракет кылып атат. Орусия дагы ошол нерсени чыгарганга мындай кандайдыр бир мындай ачыгынан айткан жок, бирок серепчилер айтып атат, Орусиянын колунда бар окшойт дейт. Ушул кадрлар, бүт видеолор, документтер бар окшойт дейт. Эпштейн эми ким эстебесе, эми баары эле билип калдыңар, бирок мындай эстетип коеюн, бул деген ошо бир аралда бир ушундай финансылык иш тарапта жүргөн кесипкөй адам, кандайдыр финансылык иштерин жакшы жасай албай Эпштейн деген адам. Ал деген ошо бир кездерде бир аралды сатып алган кредитке, аралга ар кандай ошо жаш балдардын наристелерди алып келип алып, чоң кишилерди алып келип алып, аларга ыплас иштер жасаттырган ошол балдарга. Видео, аудиого тарткан дейт, баягы ошо аралга келген адамдардын дагы тизмеси бар дейт, ошо бүт баарын тартып алып, анан кийин баягы коркуткан дейт да, коркутуп туруп, ошо саясатчылар болгон дейт, арасында жылдыздар болгон дейт, баягы ар кайсы кино, искусство тармагында, кээ болсо мамлекеттердин башчылары болгон дейт. Анан ошолордун баарын коркутуп, үркүтүп, андай ыплас кылган иштериңди көрсөтө калабыз деп, аларды АКШга керектүү же Израилге керектүү чечимдерди чечкиндиргенге ушундай кандайдыр бир аракет кылган дейт. Анан кийин
дагы дал ошол иш менен ошо чоңдорго жагылган дейт. Анткени кээ бир учурларда кээ бир чоңдор, кээ бир бай адамдар жашоонун даамын сезе албай ушундай нерселерге, ыплас нерселерди даам татып көрөт экен да. Анан ушундай нерсенен дал ушундай адамдардын көптөгөн ушул компроматтары ушул жерде топтолуп калыптыр. Анан ушул компроматтар акырындап дүйнө жүзүнө тарап, колдорго түшүп, атайын кызматтардын ошол атайын кызматтар бир кездерде Эпштейн Трампага мындай мамилеси түз эмес болуп калганда ушул маалыматтарды Орусиянын өкмөтүнө берген дейт. Эми бүгүнкү күнү ошо серепчилер айтып атат, Орусиянын Трампка болгон мындай кандайдыр бир бурамасы бар дейт. Ошо бураманы бурап койсо, Трамп ит эле болот дейт. Ошо ит болуп туруп, анан импичментке жабыркайт, начар иш абалга түшөт дейт. Ошондуктан бул нерсе бир четинен бир серепчилер айтып атат, бул да фабрикация болушу мүмкүн дейт. Калп жөнүндө эле баягы Трампты коркутканга, анын абийирин бузганга. Башка серепчилер айтып атат, жок, бул аябай мындай кооптуу жана аябай оор материалдар дейт. Ушул ачыкка чыгып чыккандан кийин көп аябай баштар кесилет дейт да. Ошонун себебинен Орусиянын чынын айтканда Америка Кошмо Штаттарга болгон ушундай компроматтык басымы бар деп айтып жатышат да. Ошол нерсенен Трамп дагы ошо Украинаны колдоону токтотобуз, Европа эгерде Орусия менен согушту улантам десе, анда акмаксыңар, силер мени колдоону токтотобуз, НАТОдон чыгабыз деп айтып жатышат да. Тарыхый нерсе болуп жатат. Ушундай сөздөр Трамптын оозунан чыккандан кийин бүт ошол НАТО мүчөлөрүнүн серепчилери, НАТО мүчө өлкөлөрүнүн серепчилери айтып атышат. НАТОнун күнү саналуу эле калыптыр дейт. Жакында НАТО талкаланат окшойт дейт. НАТО таркайт окшойт дейт да. Жана Евро биримдикке өзүнүн ички Евро НАТОну түзгөнгө аргасыз болуп калат окшойбуз деп жатышат да. Ошонун аркасы менен дагы жасалма интеллекттин коштоосу менен коштолгон чоң көлөмдө аябай видеолор чыга баштады. Ошо видеолор интернетти каптап кетти. Азыр мен көрүп атам, фейк жаңылыктар өтө көп болуп кетти. Ошол видеолордун максаты кайра эле ошо Украинага болгон жана Евро биримдикке болгон колдоолорду азайтуу, аларды баягы элдин, жалпы дүйнө жүзүнүн элинин кыжырын келтирүү жана ошо АКШнын ичинде өзүнүн элинин ошо Украинадагы болуп турган согушту жек көрүү сезимдерин пайда кылуу да. Анан ошол нерсе ийгиликтүү болуп жатат деп эсептелип жатат. Жакында АКШ чын эле ошо Украинаны колдобой калат деген сөздөр да бар да. Зеленский ага аябай ызаланып айтып атат, эми Трамптын көп мындай талаптары болгон. Анан талаптардын бири согуш кезинде шайлоо өткөрүп туруп ушу кет дейт бийликтен, башка бирөөгө бийлигинди тапшыр дейт. Ошо негизи бүгүнкү күнү Украинада бир гана генерал Залужный ушундай президент боло тургандай адам деп эсептеп жатышат. Жана ошо шайлоону өткөрүшсө, ошо эң негизги Зеленскийдин бүт адамдарын, коррупцияга малынган адамдарын бийликтен четтетиш керек деп айтып жатышат. Анткени дал ошол Миндич деген өзү Израилдин тургуну экен, жараны экен. Ошо бир нече акчаны уурдап энергетика тармагында. Анын сырткары дагы ошо кошумча бир нече дагы саясатчылары Украинанын ошо жооптуу нерселерге тиешеси бар. Алар да акча уурдаган ошондой билинип калып, ошол $100 миллион табылып, алардын баягы кармашып, СБУ кармап аларды ачыкка чыгарып, бир нече ошо алардын баягы кол астындагы иштеген адамдар Израилге качып, акчаны которуп башка банктарга, офшорлорго. Ошондой нерсе болуп аткандан кийин АКШ айтып атат, көрдүңөрбү, мына көрдүңөрбү дейт, биз акча берип атсак булар ушинтип уурдап атышат дейт. Биз эмнеге ушуларга ошондой жардам беришибиз керек? Өлкөсү өлүп атат, согуш жүрүп атат, булар жанталашып баягы элинин канын соруп, акыркы калган канын соруп, биз берген жардамды уурдап атышат деп ушундай сөздөрдү айтып атышат да. Бүгүнкү күнү ошол америкалык маалыматтык талаада коррупция шылтоо кылып туруп, Америка Штаттары эми украиндиктер же президентти алмаштыргыла, же өлүп кеткиле деп атат да. Зеленский айтып атат, мен даярмын дейт, мен деген бийлигимди берем деп тапшырам дейт, бир гана менден сураныч дейт. Ошо шайлоо учурунда Америка Штаттары, Евро биримдик бүт асманды жапсын, Орусиядан бизди коркоп берсин. Бизди коркобуз дейт. Эгерде шайлоо болуп атканда элдер шайлоо участокторуна келсе, ошо шайлоо участокторуна ракеталык чабуулдар болот дейт. Баягыдай эле түнү бою 200дөн 300дөн шахеттер, герандар да, башка ракеталар, ошо кинжалдар, Искандерлер согуп атат Украинаны. Ошонун баарын токтоткула дейт. Ошону токтотсоңор шайлоону өткөрөбүз деп, ал дагы ушуга даяр болуп атат. Эгерде ушундай кепилдик берсеңер дейт, жана атайын ушундай куралдарды койсоңор дейт чек аранын жанына, ошо ракеталарды кармоочу, мындай тор кылуучу да, анда дейт 30
күн 60 күн ичинде ушу шайлоонун баарын өткөрөбүз дейт да, ушундай нерселерди айтып атат Зеленский. Шай да сынды, ошо шай начар болуп калыптыр, шагы сыныптыр, өзү дагы ушундай кандайдыр бир жаман абалда да. Албетте Евро биримдик жок, колдойбуз, Украинаны эч качан бербейбиз, эч качан чыккынчылык кылбайбыз деген менен баягыдай эле куру сөз аркасынан мындай жетиштүү аракеттер бар. Эми андай аракеттер болбосо Украина тез эле жеңилмек, бирок негизи көп түйшүктүн баарын Украинанын эли өзү тартып жатат. Анда серепчилери, блогерлери да кичине мындай маанай кас, маанай мындай карарып калыптыр, мындай өзүн начар сезип калышыптыр, беттери карарып. Ушундай нерсе болуп жатат да. Эми Орусияда да бирок жеңип атабыз, биздин саясий тараптан жеңүү, дипломатиялык тарап жеңиш бар деп айткандар да аз да. Орусия тарабында дагы алардын каналдарын карасам, дал ошондой эле аябай начар абалда, генералдар кайра аябай мындай кооптуу сөздөрдү сүйлөп баштады. Ошо экономикабыз талкаланып атат дейт, соода сатык басаңдап жатат дейт, экспортубуз дагы азайып калды дейт. Украина дүйнө жүзүндөгү ошо Орусиянын көмүскөй флотун, кемелерин, нефть ташыган жана башка товарлар ташыган кемелер жардырып атышат. Асаздан да НПЗлерин да жардырып атышат, баягы химиялык заводдоруна дагы соккуларды уруп атышат. Ушунун эсебинен Орусияда да мындай биз жеңип атабыз дейт, биз жеңебиз дейт, бирок ушул жеңиш бизге аябай кымбат келип аткандай дейт да. Ошо аябай баягы биздин искандерлерибиз көпүрөлөрдү же болбосо баягы Украинадагы ошо болуп жаткан ошо өндүрүштөрдү сокконго жетишпей жатат дейт да. Ошо биздин баягы технологиябыз, биздин баягы жөндөмүбүз даяр эмес экенбиз, биз аябай начар абалда экенбиз деп айтып жатышат да. Кайра эле баягы Кытайдын, кайра эле Түндүк Кореянын башка жерлеринин куралдарын алып, ошол эле болбосо дейт, өзүбүздүн куралдарыбыз тиешелүү түрдө жетиштүү эмес экен деген сөздөрдү да айтып атышат да. Анан биздин чалгындоо кызматыбыз да туура эмес маалымат бериптир дейт. Биздин жобуту адамдар да ката кетириптир дейт, ошо анализ менен баалоо учурунда дейт, ошо согуштун кандай өтөрүнө. Ушундай критикалык сөздөр Орусиянын мейкиндигинде, ушу генералдардын ортосунда, серепчилер ортосунда ушунча көп айтылгандан кийин ошолорду баарын отургузабы, кырабы десек, жок, аларды эч ким отургузбай эле, кырбай эле, алар ошол нерселерди айтып атышат. Жана ошол сындар талкууланып атат Орусиянын ичинде. Путинди алмаштырганга эч ким шашпай эле, Путиндин элитасын алмаштырганга эч ким шашпай эле, бирок эли ушундай сүйлөп калыптыр Орусияда да. Албетте бул деген мындай көрүнүштө, эгерде согуш токтобой эле калса кыска мөөнөткө, андан ары чатак эле болчудай да, чатак иштери эле башталчудай болуп жатат да. Орусиянын ичинде разборка болот да, баягы разбор полетов болот окшойт Орусиянын ичинде. Ошол разбор полетов кезинде көп элитанын баягы түзүмдөрү алмашып калат окшойт. Керек болсо бийлик да толугу менен алмашып калышы ыктымал экен. Ушундай нерсе болуп жатат. Орусиянын эли негизи согушту колдоп жаткан, анткени пропаганданын күчү жана өзүнүн дагы империялык, элинин өзүнүн ушундай сезими бар, империялык сезими. Бирок ошо каталарын эске алганда, жоготууларын эске алганда, бул нерсе баягы ички ыдыроо, ички ойлонуулар, ошо кооптонуулар жана ушундай кандайдыр бир кайгылар Орусиянын ичиндеги бул баягы толук абалдын өзгөрүүсүнүн жакындап калыптыр деген белгилерди билгизет да. Баягы эле жасалма интеллект болобу, серепчилер болобу, бүт тараптарды карасак, уксак, согуш ошол 26 жыл дагы уланат деп айтып жатышат да. 26 жылдын аягында токтойт окшойт деп айтып жатышат. Ресурстар 25 жылга чейин жетет деп айтып жатышат. Демек дагы ушу геосаясий туруксуздук улана берет окшойт деп жатышат да. Ошо менен бирге Кытай дагы эле Тайваньды басып алганга даярданып жатат. Кытайдын ичинде экономикалык чыңалуу дагы өсүп атат Кытайда азыр бүгүнкү күнү. Ошо бир топ эле жумуш маселеси, жаштардын маселеси, жаштарга жумуш менен камсыз кылуу, тиешелүү түрдө баягы Кытайдагы жакырларды жаңы деңгээлге чыгаруу, билим берүү, ушул бүт суроолор, социалдык ушундай кандайдыр тейлөө, кармоо, ушул бүт суроолор дагы эле ачык бойдон калып атат. Кытайдын ичинде дагы ушу Америка менен тирешүүдөн дагы экономикасы жабыркап атат да. Негизи Кытайга АКШ көп акча берер да, бирок азыр ушундай кандайдыр бир баары бири-бирине касып болуп аракет кылып аткандыктан соодаларда басаңдап, дүйнөлүк ушундай экономикалык басаңдоо кризиси байкалып жатат да. Негизи ушу
2026-жылы ошо согуш өлүмүш болуп туруп Украина менен Орусиянын ортосунда токтойт окшойт, же болбосо аябай басаңдайт окшойт. Бирок аркасы менен ошо баягы эле ошо Кытай менен АКШнын тирешүүсү улана берет жана ошо Трамп демеле Венесуэланы курчап алды, басып алчудайды. Эгерде Газаны карасак эмне болуп атат аякта? Газада болсо Хамас кайра бийлигине келди. Ошол Абу Шабаб Ясирдин кишилерин баарын кысты. Кайра аскерлер санын толуктады. Израилдик чалгындар айтып атышат, ракеталарды кайра киргизишти дейт. Бүт складдарын толукташты дейт. Тамак аш бар дейт Газада, дүкөндөр ачылып атат. Акырындап баягы кайра ичкине кирип атат. Жашоо өзүнүн угуна, бирок кайра согушка даярданып аткандай болуп жатат дейт да. Анын аркасы келгенсип жакында эле ошо Сирияда да чоң ушундай Асадты түшүрүү күнүн майрамдашты. Аякта парапланеристтердин парады болду, асманда парапландар учту. Анын аркасы менен ошо парадтын ичинде элдер майрамдады, көптөгөн видеолор чыгарды. Ошол Асад кантип өзүнүн алып барып атканын Орусиядан Асадты сурашты дагы, бирок Орусия кайра эле баягы берген жок. Албетте, бирок ошо негизи кайра израилдиктер кооптонуп атышат, айтып атышат, булар бирдемке даярдалып жатат дейт бизге каршы дейт. Хамас кайра күчүнө келип атат, Хамас согушка даярданып атат. Ушул эле баягы Ливанда дагы күчтөр кандайдыр топтолуп атат. Түркияда унчукпай жатат дейт, Сирияда кандайдыр даярдыктарды көрүп атат дейт. Израилдин пикири боюнча, Израилдин ичинде болсо өзүндө катуу согуш болуп атат. Гофман деген кишини баягы коргонуу нерселерге коюшуптур. Израилде дагы баягы ички биз жеңдик деп жыргап мындай кандай өзүн кой берип коюшуптур генералдар, майрамдап ушул Газанын ишин бүттү деп. Бирок ошо менен бирге баары бир айтып жатышат, Израилдин күндөрү мындай тез эле учурда саналуу болуп калышы ыктымал. Анткени ушул бүт мусулманчылык күчтөр кайра, Газаны колдоочу күчтөр кайра мындай топтолуп жатат деп айтып атышат да. Израиль тегерегинде мындай кысылып, топтолуп, күч алып, акча топтоп, курал топтоп жатат дейт. Ушундай абал дейт. Албетте тынч эмес, кээде атуулар да болуп атат, жардыруулар да болуп атат, ар кандай нерселер болуп жатат да. Аз келгенсип дагы Таиланд менен Камбоджа 50 күн эле тынчтыкта туруп, кайра бир атууларды өткөрдү. 50 күн өтүп эле анан атуулардын натыйжасында кайра ошо жарандар жана аскерлер жабыркады, кайра согуш уланчыдай да. Индия менен Пакистандын ортосунда дагы оңой эмес нерсе болуп атат. Дал ошондой эле Афганистан менен Пакистандын ортосунда кандайдыр бир иш-аракеттер байкалууда да, аскердик чек арада. Ошондой дүйнө жүзүндө Суданда дагы эле Хафтар армиясы аябай жаман мындай согушуулар болуп жатат, өлтүрүүлөр, кагылышуулар уланып жатат Суданда. Токтобосо окшойт, аякта бир нече миллион адам аякта согуш узак жүргүсү ыктымал экен да. Малиде дагы ушундай нерселер болуп атат, ушул Түндүк Африкада, Марокконун тегерегинде баягы. Ушул аскердик аракеттер дагы бир нече Африка өлкөлөрүнүн ичинде байкалып жатат. Жана ошо токтой элек деп эсептесе болот да. Жаңылыктар негизи ошондой, туугандар үстүртөн эле алып чыктым кичине баягы. Анан албетте эң кызыктууларын устукандак жиликтеп кийин кайра чыгара баштайбыз. Кичине ошо иш-аракеттерибизди бүтүрүп алалы жаңы жылдын астына, анан кайра улантабыз да. Албетте дагы ошо биздин мамлекетибизде экономика кандай болду, жыл аягына кандай жыйынтыктар менен келдик, жана ошо жакынкы алыс келечегибиз кандай экономикалык тараптан, ошонун серептерди дагы жыл аягына даярдайбыз да. Анда эмесе көңүлүңүздөргө рахмат, көргөнүңүздөргө аябай кубанычтамын. Ушул роликте силердин пикирлериңер кандай? Комментарийлерди жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Жарып жолундай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердик де сенин куралың ал. Ortada.
О, от души.